Достор, ассаламу алейкум. Бүгін мен сіздерге шардан, западныйдан су, свети, газы, центральный канализациясы бүт бардығы бар. Жерінің аянты 5,5 сотық болған ушул 2 этаж үй жөнді маалымат берген атайын келдім. Қошымча құрылыш десеңіздер, қошымча құрылыш, 2 этаж үй жашоого даяр. Ол жақта қошымча ушунча жери бар экен. Каалагандай кылып кийин жайланыша аласыздар, Кудай буйруса. Кызыл китеби колунда, баары жайында. Карасаңыздар. Мен турган жер Западный, военный городок. Западныйдагы Жаннат резортту билесиздер. Ошонун тушундагы Бекбалаева көчөсүнө кирип түз жүрүп келсеңиздер, бул жерде ошо военный городок деп коюшат да. Общежитиялары бар ал жакта. Ушул жерден эле солго буруласыздар. Солго бурулсаңыздар, үйдү көрө аласыздар. Мына ошо үй. Так, мына чоң жолдон бул жакка канча 30 же 50 метр кирсеңиздер, сол жакта мына серый ворота, сатылуучу үйдүн воротасы болуп калат. Нар жагы уже кошуңуздар. Бул Кулатовадагы домдор көрүнүп турат экен. Жүрүңүздөр. 2-1 адреси. Мына машина кирет кадимкидей. Жеңил машина, портер, спринтер айырмасы жок. Угуңуздар. Үйдүн жери 5,5 соток. Су, свет, газ, канализация бүт бардығы бар. Бардығы центральный. Так, қарсаңыздар. Жерінің мындай формасы дагы жакшы, мындай үйдү бир бурчка салган, кошумча курулуштарын бир бурчка салган, аккуратный болуп турган кези. Эми келип көрүп кетесиздер, баасы дагы жакшы эле бага коюлуп атат. Азыр мындай пустой жерлерде эле 100дөн жогору дажыча. Кызыл китеби бар, турак жай, мына чек аралары такталган. Бардыгы сонун. Мына жакта болсо 2 этаж үйү көрүп атасыздар. 6 комната экен, кухняны кошкондо 7. Санузел бары бар. Азыр кирип ал жагын деле көргөзөм. Узун турасын сурабай калыптын, мындай Г формада түшкөн үй экен да. Мына көрүңүздөрбү? Г формада түшкөн. Азыр кирип көргөзөм, досторум. 2 этаждын, 1-чи этажын, 2-чи этажын баарын көргөзөм. Мына лестница менен эле мындай болуп секин түшө бересиздер. Үйдүн алды стяжка. Кошумча курулуштарын эми сырттан эле тартып кое берейин. Бул жагы очок, самор, той топур болсо ушул жакта кызматты кыла берет. Нар жагы болсо ажаткана. Нол жагы болсо семейный баня плюс душ. 2 в 1. Эми эси сырттан эле тартып кой деди. Эми азыр жер балынат да бул жерде. Эми келип алып душту карабайсыздар да, душу бар экен деп. Жер балынат, достор. Газ, канализация бүт бардыгы бар. Үйдүн ичине кирейли эми, жүрүңүздөр. Так, үйдүн ичине кирип келдим, достор. Бул жер эми как прихожка болот. Раковина, аристон, газ бүт бардыгы ушул жакта экен. Так, ушул жактан мына үйдүн ичине эми кире беребиз, жүрүңүздөр. Киргениңиздерде мындай холл тосуп алат сиздерди. Мына карасаңыздар. Бул жакта бир комната, лестница менен сразу бул жакка чыгып кетсе болот. Мен мына жактан баштай берейин, түшүнүктүүрөөк болот ушунда. Бул эми как зал, гостиный. Күйөө балдар келсе ушул жакка алып кире бересиздер. Атына татыктуу чоң комната экен. Бул жакка кире турган болсок, жеңелерибиздин офиси, кухня болуп калат. Бардык шарттары бар, печкалары менен. Бул жакка кирсек, бул жакта эми кандай спальный бир комната деп атап койсом болот экен. Комнаталар чоң-чоң, кеңири экен, жакшы. Холодильник, стиралка бул жакта албетте эле. Эми жүрүңүздөр, лестница менен 2-чи этажга чыга берели. Бисмилlah айтып туруп, жүрүңүздөр. Лестницалар деле вроде жакшы. Кыйчылдаган үндөр деле жок. Так, азыр бул жак 1-чи комната. Бул жак болсо 2-чи комната. Полу жыгач. Ремонттору сонун. Вложения не требует деп коет. Бул жак холл болуп калат. Анан о төрт тарабын көргөзбөй эле коеюн, ал жак буюм тайымдары бар, как склад катары кетип атат экен. Келип көрүп кетесиздер өзүңүздөр. Так, колдон келишинче маалымат бердим. Баасы канча десеңиздер, $170,000. Анан кеми бар. Эйсин номерин жаздым.
балким 160ка берет. Балким жакшы сурасаңыздар 150ге берип салат. Эми ал жагын хозяин өзү чечет. Биз жөн эле реклама тартып чыгарып берип коебуз. Аракетти кылыңыздар. Эйсин номери экранда жазылып турат.